Orta Asya Vagonlar Birliği'nin жетекçisi Abdullah Taşiyeviç, Karabulca Rayonluk Agrarlık Örgütü Departamentinin жетекçisi Bolot Kojoviç, Karabulca Örgütü Grupasının жетекçisi aktivist Nurlan Satıbayev, bizim Bağban aktivistimiz Indira Eminbayeva. Anda bu boyunca oturan konuklar bardığınızlar, malumatınızlar var. Buğa çeyin seminar olgan, bu seminarda jalan Karabulca'da şu bağbançılıkta ödüktürөбүз деген bağbançılıkka kızıkkan, айыл чарба багытына кызыккан акылдар отурасыздар, айыл өкмөтүнүн башчылары отурат. Бүгүнкү ушу Карабулжа районуна bağbançılıkta кандай түрлөрүн эксек болот, Карабулжа элинин биздин жердин шарты кандай, деңиз деңгээлинен канчалык бийиктикте турат дегенде ушул окшогон түшүнүктүү кылып адистерибиз айтып беришет. Анан кенен кесирип азыр суроо жооп калды, өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды, оюңуздарды айтыңыздар. Анда сөздү Орта Азия Багбандар жетекчиси Абдулла Ташиевичке берсек. Assalomu alaykum. Karabulca rayonunun bağbandары, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, сиздер менен ушундай семинарларда ушул жолугушуубузда 3-чү жолу жолугуп атабыз. Анан биз дагы эле өзүбүздүн жанагы позициябыздан айне элекпиз. Багбанчылык ыргалдуу болуш керек. Ыргалдуу багбанчылыктын мына биздин экономикага берген таасири бул баа жеткис. Мисалыга 1 гектар жерге 1700 биз сунуштаган 106 подвойдогу полукарлик көчөт батат. Демек силерде 1 гектарда силерде 1700 алма, же бадам, же кара өрүк, же өрүгүңөр болот да. Аны эгерде баткен гилеси отургуза турган болсоңуздар, схемасы 3-3 болот дагы, ага 1400 эле батат. Biraz azırak batat, alma olsa 1700 batat. Эми бул жерде мен келген сайын эле угамда бардык эле айтат Абдулла Ташиевич, биз ошол көчөттөрдөн алып келип отургуздук, кээ-биркилери мөмөгө кирбей атат, кээ-биркилери мынтип куурап болуп атат, же болбосо дагы бир негативный бир мындай факторлорун айтып кетип атат. Бирок чындыгында келгенде силердин ошо койгон ошо суроолоруңар аябай жөөлүү, аябай туура да. Бизге мына ушул көчөттөрдү алып келген фирмалардын ушул көчөттөрдүн начарлыгы эле. Эгерде жакшы ушул биздин жерге туура келген районированный көчөттөрдү алып келе турган болсо, андай проблема болбош керек эле да. Тилекке каршы ошондой мындай жаман иштер болуп калып атат, бирок бунун бардыгын чечиле турган маселе. Коркпоңуздар тагалар, коркпой отургуза бергиле. Бул багбанчылыкта мына 50 жаман көчөт отургузгандан көрөктүү сапаттуу 10 көчөт отургузсаңыздар ошодон пайдасы көбүрөөк болот да. Ыргалдуу багбанчылыктын эмнеси жакшы? Биринчиден экономикалык жактан пайдасы бул түшүмдү жакшы берет. Өтө сонун берет түшүмдү. Анан түшүмгө тез кирет. 3-чү жылы уже алманы терип өзүңөргө иштетсеңиздер болот. Жегени деме алып. Биринчи жылы отургузган жылы гүлдөт, отургузулган жылы гүлдөрүн жулуп алып таштайсыздар. Себеби дегенде ошол жылы көчөт өзүнүн тамыр системасын өрчүтүп алыш керек да. Эгерде мөмөгө берип таштай турган болсо, тамыры өрчүбөй калат. Гүлүн алып салгандан экинчи жылы 2-ден 3 алма алат, аны бышырыш керек. Бул деген испытание. Биринчи түшүм бул эме болот, баягындай. Испытательный болот. Анан уже 3-чү жылкы түшүм бул базовый түшүм болот. Аны уже силер уже утверждение кыласыңар. Анан уже 4-чү жылдан баштап уже коммерческий түшүмгө кирет. Коммерческий түшүмү силер кадимкидей эле уже базарга алып чыгып сатасыздар да. Мына биздин мына ушул аймакта өзгөн ош мисалы үчүн аймактарда көп эле үшүк түшө бербейт.
мына өтө мындай үшүк түшкөн жылдары астына мисалы үчүн мульчевирование кылып, мульча дегени бул кадимкидей эле ушул биз опилкалар бар. Опилкаларды салып, эмеге, түбүнө салып, ысыктап, жылуулап, анча-мынча мына мисалы үчүн Лейлек Баткенге баргандар көрүп атсаңыздар керек, баягы ак капты кийгизип коюп. Сактап, мындай немесинен өткөзүп алсаңыздар, тутунуп алгандан кийин бул дагы биздин эле дарак. Мына биз отургузган эски сильно рослый дарактардан бунун айырмасы болгон эле ушул тамырында да. Тамырында бул тамырын ушундай тарбиялап кое деген биоинженерлер. Ушул мөмөгө иштетип коет экен да буну. Мөмөгө иштейт. Көбүнчө эле мөмөгө. Мына Европада ушундай бактарды отургузушкан, барсаңыздар супер карлик өтүп кеткен да. 1 гектарга 6,5 миң, 7 миң, 9 миңге чейин көчөт батат экен да. Супер карлик. Бул деген ичке эле бирдеме болот экен мындай. Анан алманы деген ушундай жүзүмдөй алат экен да. 300 тонна түшүнгө чыгып атат. Ал биз болсо 1 гектар жерден 7 тонна, 6 тонна алма алабыз, ошондагы жарымы парша. Баягындай жара болуп басып кеткен. Жакшы алмаларыбызды базарга эптеп барып, 25 сом, 30 сомдон эптеп сатып алсак, ошого сүйүнөбүз да. А мына жаныбызда эле мына ушул кара дыйканда өзгөндө Алтынбек Эргешевдин кылган багбанчылыгын көрсөңүздөр, ошо пенсияга чыккан аксакал абабыз, айштабыз өзү эле карайт, бакты. Көп деле мындай кыйынчылыгы жок, 38 сотик бактан 10 тонна алма алып атат да. Ошол 10 тонна алманын эң арзан сатканы 45тен берет экен. Эң арзан сатканы. Ошол жерде баягы биз сунуштаган Айдерет бар. Биз сунуштап жүргөн ошол Редчи, Golden Delicious, Granny Smith алмалары ошол жерде бар. Мына барсаңыздар, ол жерде эки подвойдо специально ошол баягындай кылып сорт испытательный кылып отургузуп, бир жагына жип неме зым тарткан, шпалер койгон. Шпалер дагы дыйкан формада, өзүбүздүн ата формасында мындай подручный өзүбүздүн материалдардан эле жасап койгон. Өйткө бетон сетон мындай көп расход кылган эмес. Анан ошол азыркы мен айтып аткан багбанчылыкты туугандар эң биринчи өзүңөрдүн да кичинекей участогуңарда жасаңыздар. Биринчи баягы өз каражатты бир нерсеге сала койбостон, мына өзүбүздүн эле ошол эшикти ачып эле киргенде эле мындай көрүнүп турган участогубузда жасаңыздар. Эгерде 5 сотик участогуңуздар боло турган болсо, ошол жерге 200 алма батат туугандар. 200 алма батат. 5 сотик жерге. Себеби дегенде ичине силер трактор жүргүзбөсүңөр, тери ола турган ортосундагы 2, алманындагы арасын 2 кылып, 2ге 2 кылып отургуза турган болсоңуздар, 5 сотик жерге 100 түп алма батат. Азыр эми азыр жигиттер мынаны которуп баштагыла. Мен акырын ручка баракты алыла туугандар. Мына туугандар, азыр биз Кыргызстан боюнча сунуштаган алмалардан мынабы Golden Delicious, сары алма, сахарный деп коет. Сахарности аябай жогору болгондугу үчүн буну эмелер өзүбүздүн адамдардагы жаныбыздагы Өзбекстан менен Тажикстан аябай жакшы жейт. Golden Delicious деген алмасы. Анан кийин мына Star Crimson'дун өзбектер айтмайча дөдасы дейт да, каттасы. Ушундай кыйыны дегенде. Ошол Red Chief деген. Мына Star Crimson, мисалы үчүн холодильникте 5 ай 6 ай эле жата ала турган болсо, бул 9 айга чейин лёшкасы аябай жакшы да. Анан кийин товарный вид ушунчалык укмуш болот экен булар. Арчып туруп жалтыратып коюп койсо, нарактан клиент келип турат. Анан дагы бир эмеси, бул дүйнө жүзүндө Red Chief алмасын өтө көп употреблять этеткен дагы буга спрос аябай көп, кеңири. Анан кийинкиси баягы биздин Семеренко бар го. Семеренко алмасын Мичурин шудан кыйыштырып туруп Семеренко жасаганда, мынаны Бабушка Смит деп коет, Гренни Смит деген алмасы. Мичурин мына аксакал ушул алманын сортун чыгаргандан кийин 40 жылдан кийин ровно анан кийин чыгарган экен Семеренканы. Мынаны жерге таштай берсең дагы топ этип түшөт дагы көгөрбөйт да, ошол жерде. Карарбайт. Ушунчалык каттык алма. Анан Сибирде эң топ 4 алма сатыла турган болсо, ошонун бири ушул да. Гренни Смит деген алма. Бул суукту ушунчалык жакшы көрөт. Канчалык суук болгон сайын ошон үчүн жап-жашыл болуп кулпуруп турат да. Ушул алманы отургузгула. Мына биздин чөлкөмгө өтө жакшы келет. Мына ушул 3 зимний алма, ушул кара кылжанын коньогу.
ушул менен заниматься эттиңиздер. Которгула. Анан кийин бул алманын аты Эрли Женева Галамас. Бул жайкы алмалар. Июндун 15-inde бышат, как раз той топур башталат бизде. Анан ошондо дастарконго койгону аябай жакшы. Анан дагы бир примечательный, замечательный жери, бул алма кышка сакталат. Кышка сактасаңыздар болот бул алма. Кышка кадимкидей баягы биздин зимний алмадай тур берет экен. Зыңкый. Өтө кызыл болот. Нарактан чоктой болуп көрүнүп турат, базарда ачат. Базар бак өтө ширин алма. Анан кийин баягы бизде баг алманы отургузуп алсаң, жесеңиз же даамы жок, же бир немеси жок. Бир калат эле бир пактага окшогон нерсе, а бул болсо даамдуу, аябай даамдуу жакшы алма. Ошон үчүн Эрли Женева Галамас летний алма деп жазып алгыла. Анан кийин мынабы Pink Lady менен Крипс Pink арабтардын эң сүйгөн алмасы. Арабтар ташып жейт. Bunun şunu Araplar Polşa'nın baktарынан taşıp жейт. Эгерде биз мамиле кыла турган болсок, ушуну биз кеңири сатсак болот да, ошол арабтарга. Кудайга шүгүр бизде мына арабча сүйлөп, арабча түшүнүп, арабияда окуган биздин таксырларыбыз аябай көп. Эгерде биз немени жакшы кыла турган болсок, эч кандай эмес жок. Баягы кантип сатам деп башта ортушту кереги жок. Малды аябай сонун кылып кара. Капчыктуу клиент өзү келет, эшигин такылдатып, мынча тонна алмаң бар экен, кел алып кетейин деп. Ошон үчүн алманы багышты үйрөнгүлө, эң самый немеси алманы жакшы карашты үйрөнгүлө. Мына Польшада алманы 38 жолу дәрилейт экен, 38 жолу дәрилейт экен. Болгондо дагы жалаң биологический өзүнүн препараттары бар экен, ошол менен тез-тез чачып турат. Оны дәрилейт десе биз ойлойбуз да, баягы бир кандайдыр бир процесс деп ойлойбуз да. Алар үчүн эч нерсе эмес, ал дәрилеш. Кирет дагы пульверизатор менен эле 5 мүнөттө выр этип трактор менен кирип чыгып кетет, бир паста дәриленет экен да. Биз болсо onu чоң проблема кылып алганбыз. Анан тем более Польшада карате, скор, тайфун деген дарылар вообще запрещен да. Мына жакынкы мына биздин Россияда дагы запрещен. Биз болсо мына агровет аптекада азыр болсо беймарал сатып атабыз да. Ал дарыларды onu чачыш эмес, onun жанында туруш опасный да. Атам да болчу. Onu olsa biz bu kadimkide çaçıp baldarımızı огородқа киргизип чачып атабыз да, бул туура эмес. Анан кийин дайыма базарда баасы 100 сомдон түшпөгөн бул алмурут бар бизде. Алмурутту туугандар отургузгула, бизде мына ушул Ош областында алмурут жок болуп бара айтат да. Алмурутту мына Williams деген сортун отургузгула. Williams сорту аябай жештүү болот экен. Карлик булар да. Поликарлик, бардыгы поликарлик. Карлик жок бизде. Анан экинчи конференция, үчүнчүсү форум. Жалаң экспортко мындай направленный сонун сорттошулар. Ушуларды отургузгула. Өткөзүңүз. Анан кийин мына суук жерден, мына биринчи турат го Анжелино. Мындай перепад температура. Мисалы үчүн түндөсү температура түшүп, мынтип ычкырыон болуп калат го мынтип. Ошондой жерди жакшы көрөт да мына Анжелино. Ошо Анжелино мына каракулжага отургузсаңыздар өтө сонун болот. Анан мына Стенли, бул ысыкты жакшы көрөт, и Венгерка. Мына бул да суукту жакшы көрөт. Венгерка суукта зыңгыраган эме болот. Анан кийин буну деген тим коюп туруп, анан мынтип аркасы бүрүшкөн малда үзүп туруп Россияга айдай турган болсоң, 1 килосы 100 рубльден кетет да. 1 килосы 100 рубльден дым этпей кетет. Биз дагы утур эле баягындай мынандай бизнестерди кыла бербей, 400 гектарда 4 эчкини кууп жүрө бербей туугандарым. Мынандай нерселерге өтөлүү 1 гектарынан эле 15 000, 20 000 доллар киреше көрөсүңөр. Бул деген бул жомок эмес, бул деген реальный болуп аткан иштер. Деген мына чыгынып туруп эле бир 4-5 та малды сатып туруп, бир 50 соток жерге отургузуп, ошол жерде сортун испытать этип алып туруп, анан кийин чоң жерлерге өтүш керек. Мына биздин ушул Кыргызстан боюнча биз деген айыл чарбада мына Голландиядан кем эмес жашасак болот да. Биздин жерлерибиздин минералдары аябай ашып ташып турат дагы, анан кийин дагы бир жакшы жери биз мөңгүдөн сугарабыз да. Польшада, ошол эле Францияда немеде оборот суу менен сугарат. Жерден алып чыгат, же болсо канализацияны тазалап туруп анан кийин сугарышат да. Биздин суулар прямой болгондугу үчүн даамы жакшы. Мына эле ушул коңшу Фергана, Андижан областтарында өздөрүнүн алмаларын итбекер сатып берет дагы 30 сом, 20 сомдон сатып туруп, биздин алманы 200 сомдон алып жеп атышат. Ушул тапта Нокаттын алмасы, мына Исфанадагы Кара булактын алмасын 200 сомдон кетип атат Ташкенттин базарларында. Биздикинде мөмө эч жерде жок.
Биздикинде ширин мөмө. Мына мен Турцияга да барып жедим, Россияныкын жедим, Казакстан, Тажикстан бардыгын жедим. Биздикинде мөмө эч жерде жок туугандарым. Эсиңерде болсун, биздин жерлерибиз Алла Таала бак кылганы бизге берген. Биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышыбыз керек. Мал жакшы, бирок туугандар малды кандай багып атабыз? Малдын себестоимостун базарга апара турган болсоңор 50 000 сом коротуп баккан кунажынын арды 40 000 сомго берип келе айтасыңар. 10 000 сом банкрот болуп. Малда мисал үчүн асылдуулугун көп өткөлө дагы мынага өткөлө. Мына ушулар силерге эртеге булардын пайдасын бир көргөнүңөрдөн кийин силер малды деген фермада багып калган жерлердин бардыгын не ушул бакка бересиңер. Мына азыр 1 гектар бакты тосуш үчүн эң эле кеминде 150 000 сом акча талап болуп атат да. Мына бир айылда бак кылам деген мисал үчүн bir 100 адам бола турган болсо, 1 гектардан жер тоса турган болсо, 15 воздухка учуп кетип атат. Ушу малды багуу маданияты, анан бакты кылуу маданиятын ушуну өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Мына немеде, мына ушул эле биздин өзүбүздүн эле Нокатта мына бир совхоз бар, Энгилис деген совхозда. Малды ушунчалык карайт экен, бир дагы ушуга 10 жылдан бери бир случай болуптур да, бирөө нагородуна түшүп кеткен. А биз болсо эшикти эрте менен турабыз дагы, анан кийин акырын кашар немени кашаны ачып туруп, малды түртүп туруп, кашаны жаап койсо, о барып кимдин огородун талкалап келди, не болду, кечке мал анан кийин келинибиз саап берет, анан кийин ошол сүттү папылдатып ичебиз. О кандай сүт болду анан кийин? Ол жагын да караш керек. Мына мусулманчылык бардык жагынан мусулман болушубуз керек да. Өзүбүзгө керектүү жерлерди алып, ажыга барыш керек. Вот жакшы экен, барып келели. Анан же болбосо мынандай кылыш керек, адал жеш керек. Жакшы. Анан бул жагын да карап койгула да. Ол мал барды дагы бирөөнүн өтө жакшы көрүп аздектеген бир көчөтүн алды дагы ошону кажып койду. Келди, ого кандай жабыр бердик биз. Алла субханала таала айтып атат. Бул дүйнөдөгү силер кылган кыпындай дагы жамандык, кыпындай дагы жакшылык не эсеби болот деп атат. Мына биз малды шунчалык карашыбыз керек, бирөөбүзгө кылган ишибиз бирөөгө мүшайт бербеш керек да. Мына ошого көңүл бөлөлү туугандар. Жылдырыңыз. Эми мынабы Каракулжада кокон гилес, баткен гилес болбойт деп айтпаңыздар туугандар. Каракулжада баткен гилес аябай сонун болот. Себеби дегенде погода үч коргондукуна окшош да, бир перепад температура болуп турат. Күндүз аябай ысык болот, жазырап жакшы болот да. А күн түндөсү болсо перепад температура болгон жерде ошондо узакка транспортировкага лайык кокон гилес чыгат экен да. Ошого жазгыла мына Кордия сортун, анан Регина, анан Самит. Жылдырыңыз. Эми бул болсо Жыңалас Шаптоолу. Жыңалас Шаптоолу Бишкектин базарында эң арзан яшиги менен ала турган болсоң 10 кило чыгат, ошого 1000 сом төлөп аласың. 1 килосы 100 сомдон түшпөйт да. Мына дагы ошол кокон гилес пышкан жерди жакшы көрөт бул дагы. Суукту жакшы көрөт да. Суукка ыңгайлашкан. Мына ушул Жыңалас Шаптоолу деп коет, буну научный аты нектарин. Ошону жазгыла. Big Bang, Orion, Venus, Extreme Candy деген сорты. Жылдырыңыз. Булар алиги жүндүү шаптоолдар. Түктүү. Transvalia, Extreme July, Sweet Dream. Булар дагы өтө базарга ыңгайлуу, базардын боп сорттор. Жазып алдыңар, жылдыргыла. Анан малинанын сорту. Полька, Палана, анан Черный Капитан деп и Кармелита деп кошуп койгула. Дагы эки сорты. Черный Капитан и Кармелита. Ушул сорттору жакшы. Малина бул жерде өтө сонун болот. Малинанын мекени да бул жер. Ошол Каракулжадан кам болбойт, немеден багы. Кадамжайдан кам болбойт да бердин малинасы. Ошон үчүн малина отургузгула. Малинанын эмнеси жакшы, майдан аягында, ошол июндун башында бышып баштайт, октябрга чейин терип сата бересиңер. Малина сатыш деген ушул эрте эле терип туруп, бир идишке салып туруп, коштан эле алып коет да, варенье кылып алайын, мага эле сатың деп. Өтө конвертируемый да бул, сонун кетет. Жылдырып коюңуз. Анан карагат. Карагаттын баягы Аскар Сулайманов деген жигит акебиз ошол жетөгүздө аябай рекламалап, элдин бардыгына карагат отургуздуруп атат. Ошону бир 5-6 жылдан бери кылып аткан ишинин үзүрүн былтыр көрүштө 1 килосы 250дөн сатылды да. 250дөн Алматыга таламай болуп сатылды да. 1 гектардан 16 тоннадан 20 тоннага чейин неме берет, карагат берет мына. Мына Тисель, Тибен деген бул польский сорттор.
Ушуларды жазып койгула. Өтө сонун болот булар. Анан немелер булар? Фисташка. Ахмади Сирит деген 2 сорты. Шуну жазып койгула, сүрөткө тартып алгыла. Жылдырып коесуз. Анан мына бадам. Президентский Ференгенс, Ференгут бу, не дейт турат? Ошол. Анан дагы бирөөнү Королевский кошуп койгула. 4 сорт. Бадам егиш керек да. Бадам бул неме мөмөлөрдүн падышасы да. Бадам өтө жакшы сатылат экен. Бадам түрктөр бадамың болсо, кайсы мамлекеттен болсо да алып келет экен да. Себеби дегенде аларды дүйнө жүзүнө пахлава сатат да. Пахлавага бадам менен мисте аябай иштейт да. Алар деген бир жылда миллиондоп тонна пахлава сатышат да Европага. А ошол пахлаванын бардыгы ошол жаңгаак, мына ушул мисте, анан бадам менен жасалат да. Жылдырып коесуз. Анан өрүк. Өрүктүн дагы ар кандай сорттору чыгып атат. Азыр көрүп атасыздар, өрүктөрүбүздүн биздики бузулуп кетип, ичине дарак ичине өсүп кетип атат. Өрүктү вареньясын же өзүн жеп турган болсо, ичинде сетчатка бар да. Каттык бир нерсе чыга берет постоянно. Мына ушул сетчаткасы жок өрүктөр. Мына прунус, ананасовый абрикос деген форалия эң сонун өрүктөрдүн бири. Роксана ушуларды отургузгула. Өрүк жейм десеңиздер, ушул сортторду отургузгула. Жылдырыңыз. Фабалия классик. Мына ушуну менен биздин сабак бүттү окшойт. Биалма. Биалма дагы сонун болот мына Каракулжага. Эшме деген сорт. Ушуну жазып койгула. Оштон. Ошол жерде логистикалык борбор бар. Эски аэропорт деп коет, билесиздер бардыңыздар. Ошол жерде логистикалык борбор бар. Ал борборду Искандер Матраимовдун баласы Мирлан Исмаилов деген жигит ачкан. Ошол жерде ачып, өзү банкрот болсо дагы, мына кандай неме болсо дагы тынбай көчөт алып келип, ушул багбанчылыкты өнүктүрөйүн деп чуркап жүргөн балдардын бири. Ого Алла разы болсун. Биз алардын дагы, башка бирөөлөрдүн дагы көчөттөрүн мындай бесплатно реклама кылабыз да. Бирок бул жакшы иш, жакшы иш. А бирок качангыча биз ошол түрктөрдү, ошол Польшанын да башка жакты карап отурабыз жалдырап. Ошолор көчөт берсе отургузабыз, көчөт бербесе жок деп. Алар дагы заказ менен иштейт экен, передоплата дейт экен, дагы эмне толтура өзүнүн мындай эмелери бар экен да. Мен ошого ушул Замакинге сунуштайт дедим эле. Мына өзүңөрдүн питомнигиңер бар, ошол питомникке биз Борбор Азия Багбандар Биримдиги бир жакшы бир адис чакырып берсек. Түрк келет. Түрк келет дагы, ол профессор, биоинженер болот. Ал түрктүн айлыгы $2000. Ол 1,5 жыл жүрөт ушул жерде. Жатаканасын, эмесин, тамагашын обеспечить бересиңиздер. Ал түрк не кылат? 10 гектар жер бересиздер, ал түрк ошол жерге 1,5 миллион көчөт жасап берет. 1,5 миллион. Анын расходу мисалы үчүн көп болсо бир $40,000 кетсе, $40,000 силер 1,5 миллион көчөткө бөлсөңөр бир копейкадан тийип калат да. Азыр мисалы үчүн эң арзан көчөт ошол эмелер сатып аткан. Мирландар сатып аткан көчөт 230 сом, билесиңер? Эң арзан алмасы 230 сом. А бул жерде көчөтүңөр 8 сом, 9 сомдон эле айланып калат. Ага деле жетпейт да. 1,5 миллион көчөт чыгарып берет ол. Келет 1,5 миллион көчөттөн дагы силерге 15 миллиард сомдук билим берип кетет ол. Кандай дебейсиңер? Силер эң биринчи көчөттү поликарлик жасашты үйрөнөсүңөр ушул жерде. Поликарлик кылып өзүңөр чыгарасыңар. Өз колуңар менен поликарлик көчөт чыгарасыңар. Өз колуңар менен канча позиция болсо ошонун бардыгын жасайсыңар. Бул деген чоң ишкана болуп калат да. Чоң билимкана болуп калат. Мына ушуга аракет кылыңыздар, туугандар. Бул билимсиз эч нерсе болбойт. Мына мисалы үчүн бай адам болсо барат дагы 1000 көчөттү 230.000 сомго алып келип отургузуп алыш, неме окат кылып кетиши мүмкүн. А бирок колунда жок адам бак кыла албайт андай поликарлик. Мына ошон үчүн ушул проблеманы питомник менен чечишибиз керек да. Питомник боло турган болсо, ал деген 17.000 сом акча кетет да, 1 гектар бакка. Көчөтүнө. 17.000 сом менен сен азыр Өзбекстандын көчөтүнө эмне келбейсиң? Ол дагы 50 сом болуп атат азыр. Баягы арабанда жийилип турган, козопаяга окшоп жийип коюптур. Кадимки деле. Утур суу сейип коет экен баягы.
Анан эртеге ошону алып келип бияка сатат да. Ол уже жылдыздары өлүп, уже тамыры уже шамал алып койду анычы. Болду. Бирок ошону бетин былт итип алып келип, ушу Каракулжанын центринде келирге алма жесин деп сатат да. Туугандар, көчөт алып атканда өтө этият болуңуздар. Көчөткө акча берерден мурун көчөттүн сертификатын текшергиле. Сертификаты жокпу? Көчөт ол көчөт эмес. Ал жөн шыпыргы. Ону канча жылдан бери, 30 жылдан бери ошолордун бал тилине кирип көчөт отургузуп атабыз, бирок майнап чыкпады. А мына полукарликтер келгенине бир 6-7 жыл болду, ушу ар жерде боктар пайда болду. Мынабы түштүктө пайда болду, түндүктө пайда болду. Барсаңыздар кадимкидей көзүң сүйүнөт. Ушундай гектар өтө сонун акыркы үлгүдө итальянский көчөттөр менен, шпалерлери менен, бардык технологиясы менен, фильтрлери менен сонун кылып туруп көчөт отургузуп бак кылып атышат да. Көзүң сүйүнөт. Туугандар, келиңиздер, биз дагы ушунун билимин алайлы. Билимин алмайынча бак болбойт да. Качан биз ушунун билимин алгандан кийин, анын илдеттери менен кандай күрөшкөндү билгенден кийин, анын зыянкечтери менен күрөшкөндү билгенден кийин, аны деген көчөттү өзүбүз жашашты үйрөнгөндөн кийин, анан кийин багбанчылык болот. Ага чейин ушинтип мындай таскактап, мындай жакшы, мындай от алып жүрүп кете албайт. Менин бирден бир силерге сунушум ушул бир түрк алып келгиле. Бардык райондордо айтып атам, бир түрк алып келгиле. И параллельно эле ошого карап туруп эле мына ушул Каракулжа районунан, Каракулжаны өнүктүрүү фондунан каржылап туруп 10 бала кызды ошол Измирге, Эге деген университетке ошого жөнөткүлө. Ошолор барып биоинженер болуп окуп келишти. Биоинженерияны окуп келгенден кийин силерде көчөт жасоо, же бир көчөт чыгаруу, же бир көчөт издеп, же бир немесе силер одон кутуласыңар. Только алып келип отургузуп, ошого деген дары-дармегин берип, анан ошону алманы үзүп сатышты эле билесиңер да. Дагы бир басып айтып кетейин, туугандар, эгерде силер мына мен көрсөткөн сортторду отургуза турган болсоңуздар, буга өзү клиент келет. Үйүңүздөн өзү алып кетет. Мына ушул жакшы сортовой ушул алмаларды, сливаларды, өрүктөрдү, абрикосторду, ушулардын бардыгын ушуларды отургузуңуздар, туугандар. Рахмат. Сиздер да өзүңүздөрдүн практикаңыздардан, тажрыйбаңыздардан айтыңыздар. Мен мына сорту ээрчилгендер. Кандай элеңиз, кийиниңиздер да азыр. Жоңоздар. Мен Кашкажал айлык бүтүн тоготайынан болом. Ушул багбанчылыкка кызыгып эгип жүргөн жигиттердин биримин. Өткөн жылы ушул жерде Абдулташевич ушундай залда чогулуштуп алган ушул жерде. Ошол сиздердин рекомендацияларыңыздар менен мен алып келдим да. Ошол Ишкабандан барып 190 түп 220 сомдон алып келдим. Былтыр көргөнсүздөр Супер Чиф, анан Жаромин деген сорттор. Ошол эки сортту мен быйыл 20-жылы жазда барып ушу Ишкабандан алып келдим. Ошо биз айткан балдардан алып келип 190 тең, эктик 190 тең көктөдү. Булар 19-жылы май айында келген экен, эмеден. Анан Сирияда, Польшада акыр келген экен. Ошо балдар Сербияда. Ошо балдар айтыш боюнча. Эмелерин да бердим, анда китепчилерин да. Анан эми биздин практика жүзүндө эккенин айтайын, мен ошо 190 тең көктөп 3 сорт алып келдим. Ошо Жаромин, Супер Чиф, анан чаңдаштырганга да бир сортун берди да 15 түп. Аябай жакшы көчөт экен туугандар. Мен үйгө огород кектим, барды көктөдү, ошол эле жылы эки сорту гүлдөдү. Жаром менен Супер Чиф деген гүлдөп, бир сорту путагы чыгат экен, бир сорту мындай тикеле бирден путак чыкты, бүтүн помидордой эле да кыскасы. Анан түшүм алды. Мен ошо балдардан сурадым да, сиз айткандай, баягы гүлүн кабы ичкен экен десем, бул былтыр эгилген, уже 2-жылга болуп эсептелет дегенде мен тийбей эле көрөйүн деп көрдүк эле. Жакшы экен, бир 2 челектей алма чыкты. 1ден, 2ден, 3ден. Бут азыркы алманы көргөнсүз баягы 2 сорт биринчи башында. Ошондой болуп жүдүмдүү алат экен. Эми эң негизги биз кызыккан нерсе, ушул залда мен ушул Абдулташевичке аны алтын мектебин бала айтпады беле. Мына Ильичевкада Карадыйкан деген айыл. Ушул жерде чыгып азыркынды сүйлөгөндө биз ишенбейин эмес берген ошондо. Алтынбек, мен буга ишенбейин, себеби ушул жерде туруп айткам да. Мен 1 гектар алмак экенмин, 5 жыл болду түшүп албай атат деп айткан метингде болсо ушул залда. Анан
Алтынбек айтып қалыпшы, ака егерде уақытыңыз болса ертең барыңыз деп. Ертесі қар жауып жатқанына қарабай мен балам алып ошол Қарадиканға барып, азыркы сиз айткан 38 сотикке эккен алмасын көрүп, ушунчалык ыраазы болдум. Ошол боюнча эле чыгып келип мен өзүм ошо баягы 5 жыл болгон эккен багыма келдим. Титеге чейин кар бар эле, карды кесип барып карасам, салыштырсам вообще адамда эме жок. Мемала турган түрү жок да андай. Аны көрүп ушунча зор, мындан келип азыр 2 күн өтпөйм. Бүгүнкү күндө ошо бурдук эккен 190 түп көчөттөр алды бир ушунча болду, бирок алды бир 30 20-30дан түшүм алгыдайда ушу баягы ошо мен көрүп келген эмедеги өзгөндөн көрүп келген алмадай болуп бүчүрү баягы алма гүлдөй турган эмелери кадимкиде көрүнүп турат бүгүнкү күндө. Мен айтайын дегеним баягы практика жүзүндө көрүп егип мөмөсүн жеп көрдүм. Ошондо да мага айтышкан элдер, бунун даамы сепкенде даамы жок, бул супсак болот деген. Жок, аябай жакшы экен. Кут ошол китебиндеги 220 грамм, 200 грамм штугу деп жазган анда азыр турбайбы? Кут ошондой болду. Анан 2 челек алдым, көрдүк, коңшулар осы ишти сакталышы да жакшы экен. Соны сакталат. Анан мен ошону көрүп келип алып, баягы 1 гектар экен алмам 2 катарын жүрүп салайын деп ойлодум, чындыгында. Бул өзү негизи ошо сиз айткан туура экен. Biz al köçöttü, pol kaylıkta bergen 100 yılda düşünme gerek de bergen olsa, kara suunu pütönlük ilgili sap kotu pütönlük degen zeden alıp gelgekken. Bir jarımı 6 yıl oldu, jarımı 5 yıl oldu. Emi 6 yıl bolgondoru bu yıl algıday. Alsa gereken. Gayra bire geldi, şunca yeksin, buz bayla koy degenin gayra buzgan yok bunda. Aytayın degen, men gördüm, şu toğat ayağını egip, azır kayıt otkan sortlarda. Ayağı жақсы екен. Ана мен ошо ишке баргандан көрүп келгем, дагы турат. Ошо жерде быйыл да көрдүм мен. Атайын кызыгып, жакында барып көрүп келдим. Кирген жокмун бирок. Эгилип турабы же жөн эле жыйып? Алмабы? Жок, алма эгилип турат. Чындыгында өзүң көзүң менен көрмөсөң шеметкерсиң. Алып неменин эргектин багын көрүп келгенден мен алып келип экенмин азыраак. Бирок чындыгында гүлдөйт деген чын экен, гүлдөйт экен, түйөт экен. Бирок чоңойбой коет экен. Мен ишке баргандан алып келгенмин. Эгерде быйыл эгип туруп быйыл мөсүн тек койсоңор 5 сантиметр өспөйт экен. Ал эми гүлүн алып койгондор мисалы 1 метр 20 сантиметр жыйын өстү. Жакшы караган абазы менен почти 2 метр болуп калды. Кудай калса быйыл гүлдөй турган мүчөлөрү көп. Ошо кол карлы эксеңер да болот экен. Мындай үйүңөрдүн алдына. Сакаросты эксеңер болот, кеңир жер усак эксеңер болот экен. Кол карлыкты чындыгында эксеңер ошо эккен жылда түшүм алат экен. Алгандар айткандай жакшы алмалар болот экен. Ошо Суперчиев, айткан көздөрүмөн алып келгенмин. Бирок эксе болгудай, эшеңердин алдына каалаганча эксеңер болгудай. Бирок биринчи сөз түрдө гүлүн алып коюш керек экен. Мен да ошентип айткам, былтыр алып келген гүлүн алып албай да кой дегенден 2 түбүн пример алсам, ошонун 10 сантиметр өспөй койду. Калгандар гүлүн алып койгондар 1 метр 20 сантиметрге, 1 метр алып келсем 2,20 болуп өстү. Быйылга турат эми булар айткан туура бак кеңөйрөнөлү. Айтканда азыр айтып берсе керек. Сөөл жамбак делдим мына неменин инициативасын сөөл жамбак койдум, сөөл жан батпай калды азыр үйгө. Азыраак жерге коюп койдум эле. Эмне болуп жатат ким билет. Аны айтып берер. Рахмат. Сөөл жанын алып атсак, буга кызыккандар күндөн күнгө көбөйүп баратат да, күн санап. Эми ушул баягы Каракылжаны кандай өнүктүрөбүз, кандай багытта канткенде Каракылжанын экономикасы көтөрүлөт деген мындай кайдыгер эмес караган балдардан мына Нурлан Сатыбаев деп Каракылжа өнүктүрүү группасын деп түзүп, болбосо бул кишинин деле убактысы жок, бунун деле үй турмуш тиричилиги бар, ушундай аракет кылып чуркап жүрөт. Азыр ушул кишиге сөз берсек, бул киши дагы өзүнүн тажрыйбасында, бул киши дагы Ош шаарында, бул Каракылжада ушул тармакта иштеп жүрөт да, өндүрүп, сөөл жан өндүрүп жүрөт, багбанчылыкты, асыл тукум малдарды өндүрүп атат. Анда сөз Нурлан акада Каракылжа өнүктүрүү группасын түзүп, мээнет кылып аткан бүгүнкү күндө бул аким өкмөттөр биякта калып эле Каракылжа үчүн ушул абагыбыз аябай күйүп атат да, мындан баалап коюш керек. Мен эмне демекчимин? Биз мына 1 жылдан бери ушу өнүктүрүү группасы деп чуркап жүрөбүз. Кече жакында мына өкмөттөрдүн айыл өкмөттөргө чыгып семинар өткөзүп келдик. Эми мен айтарым мына багбанчылык боюнча Абдулла Ташевич айтты. Биз баягы өзүңүздөр деле мына интернеттен, нар жак бер жактан карасаңыздар, ушу багбанчылыктагы өтө кыйын профессия экен да бул.
жөн эле адам эле үйүнө эмени эгип коюп алманы же бакты кылып коюп тургандан кийин түшүмүн алам деген ойдон алыс болуш керек экен. Буга фанат болуш керек экен да. Мына полкарликти болот, полкарликти мен анализ кылып, аябай көп анализ кылам. Полкарликти мына Жамшитеге жасап жүрөт, өзү айлык канча жыл иштедим сурап. Акчасы бар киши. Мына ошо полкарликтин түбүнө эмне берип атасыз сиз? Кандай азык бериш керек болгон? Жөндөн-жөн эле өзү өстүрбөйт, кара топурак менен. Аны постоянно азык берип, постоянно караш керек. Мына Алтынбек деп келбей калды. Алтынбек инибиздин багын көрүп келатабыз. Постоянно мен аны менен связдамын. Өтө мээнет көп кетет да качы. Адам мээнет кылыш керек, оны өстүрүшү мээнет кылыш керек. Бир айында багбанчылыкка кызыккан 1 же 2 адам болот. Калгандары кызыкпайт. Анан алып келип жөндөн-жөн эгип коюп анан кийин алма болду дегенге алысыраак болуш. Илгери биздин ата-энелерибиз билесиздер. Bizde взрослыйлы бактар бар эле. Ушу 85-тен 95-жылга чейин бизде аябай сонун сортторду Союз алып келип бизге эккен экен. Бизде кандай гана сонун алманын, нактин, киластин сорттору бар эле, биз жейт элек. Азыр ошолор эмеден кетти да, азыр түшүп бербей калдыларчы. Ошондуктан буга аябай маани берип аракет кылышыбыз керек. Мен дагы айтарым, мына биз Каракулча районун өнүктүрүү боюнча изденип жүрөбүз. Мына биздин Ош областына $60 миллион акча бөлүнгөн. Анын $30 миллион грант түрүндө, $30 миллион 1,5% менен бериле турган болду. Бирок бизге ошол акчалар мартта дедиле, азыр майга жылдырыптыр. Бул дүйнөлүк банк тарабынан берилет. Анан ушу алма эксеңер дейт, мисалы үчүн кластер деп коет экен. Bir türlü ekiledi bolot. Men azır эле сүйлөштүм да Бишкек менен. Мисалы үчүн Каракулча району bir türlü, эки türlü алмага басым жасашыбыз керек экен. Ошо алма эккендер биригип чогулуп алып, осодон кийин ассоциация ачып туруп, $1,200,000 чейин грант алып, ошо өзүңүздөрдүн алма эксеңиздер, ошо алманын сортун чыгаруу боюнча грант алсаңыздар болот да, буну баягы бренд кылып чыгарыш керек экен да. Азыр бренд деп кластерде ошого бериле деген. Жөндөн-жөн мисалы үчүн мамлекет Дүниелик банктагы ушундай умный экен, жөндөн-жөн ар бир адамга акчаны бербейт экен. Мына биздин райондон көп адамдар проект кылган, билесиздер а? Бирок бирисинен дагы тыянак жок азыр. Мен мына Асел боюнча Капчыгайдагы баланы көрүп келдим. Үйүндө аябай сонун эмелер бар экен, оборудованиялар. Ол бала 3,000-4,000 сомдон Асел мен кооперативиме киргиле деп элдерден акча чогултуп алган экен. Азыр жыйынтык жок. Оборудование турат жакшынакай болуп. Өзүнөн жыйынтык жок. Мен кирсем, ол өзү текебер киши экен, эч сөз бербейт экен, моюн бербейт экен. Мен мынандай анандай Япониядан бери барып келдим дейт. Бирок ошо 4,000 берген элдердин акчасын дагы актаган жок. Оборудованиелер турат $100,000 дейт, $150,000 дейт. Бирок иш жок. Ошо Капчыгайга алып барып коюп алдым. Мен айттым, жок дегенде Каракулчанын центрин алып келбейсиңби? Элдер көрсүн. Ким Капчыгайга алып барып мен Аселимди тазалатып алып барып ушу дүйнөгө чыгарам деп ким алып барат ал жака? Эл жөн эле, жөн барсаң, жөн бара албайсың го. Жолдо аябай жол оор экен. Ошондуктан мынау биз аракет кылалы, мына багбанчылыкка, мал чарбачылыкка, асык тукум мал чарбачылыкка гранттар бар экен. Ошол $30 миллион грантты жок дегенде бир $5 миллион биздин өзүбүздүн районго алып келип алалы деп аракет кылып, бирок баягы шагың сынып калат экен да. Бир адам менен жакшы сүйлөшсөң, эртеси күнү кулагыңга тебет, кайра баягы ойттоonu сүйлөйт. Баягы биз жакшы темада кетип аткан менен ал темадан чыгып кетет экен. Эмне үчүн биз ошо бекер берип аткан акчаны биригип туруп ала албайбыз? Осолор бар, келгиле биригиңиздер деп мен сайрап эле келатам. Биздин группаларга келип кошулуңуздар деп атам. Мына Кашка жолдон группа түздүк. Жок, Кашка жок. Мына Кызылжар, Алайкунун Кызылжар Алайку айыл өкмөттөрү аябай активный баягы иштешип атат. Адамдарчы кызыгып, көбүнчө жаштарды тартсак, жаштар биригип ушу ассоциацияны түзүп аракет кылалы туугандар. Ушул бекер грант акча. Бул менен биз чоң иш кылсак болот. Баардыгы келип каражатка таркалат, туурабы? Эч ким мисалы үчүн азыр 1 гектар жерде жөнөкөй карапайым дыйкан адам өзүнүн бир 5-6 малын сатып жасабайт аны. Ошон үчүн келиңиздер, жасайлы, мына эме түзөлү.
Ошолорду бириктирели, ошолор көп экен. Эч иштебеген бизде районда бир 10дон ашык ошо бар экен. Ошолорду бириктирип, ассоциация түзүп, мына гранттарга аракет кылалы туугандар. Биз ассоциация түзүп алсак, эң жакшысы биз менен биз каласак Россия менен да иштешке болот экен, баягы ассоциация менен Россияга барып, Россия менен мамиле түзүп, асыл тукум, мисалы үчүн малдарды алып келсек болот экен. Биздин документ менен да, биздин печат менен. Ошондой эле биздин мына биогумуз өндүрөбүз, сөл жылан. Мен айтып атам, бизде мисалы үчүн мына Өзбекстан өзүнүн нефтиси менен сатып экспорт кылат. А бизде ондой нефти жок, билесиздер. Биз ушу сөл жыланды, биогумузду сатсак болот экен. Мен кече ошо интеграция АЭК деп ошто семинар болду. Семинардан ошо Лещук Владимир Васильевич деген ошо бир интеграция АЭКтин замы бар экен. Ошону менен сүйлөшүп, ушундай биз биогумуз өндүрөлү, бизде бар мүмкүнчүлүк бар, ушуну сиздерге сатсак болобу деп сүйлөшсөм, мен телефонун жазып алып кетти. Мына бир 4 күн 5 күн болду, бир орус чалды мага, бизнесмен орус. Мен телефон сохранить этип койдум. Мага кеминде 100 тоннадан ашык биогумуз керек дейт. 100 тоннадан ашык дейт, кеминде дейт. Мен 10 тонна үчүн барбайм дейт. 100 тоннадан ашык керек дейт. Мына Өзбекстандын эмелери, мына дүйнөлүк рынокко чыкты Өзбекстан. Бизден канча алдыга жылып кетти. Өзбекстанда бир эле адам 200 тонна, 300 тонна сурап атат. Мына кече эмеден биздин группалардан таштап атат, айтып атат, 200 тонна биогумуз керек деп. Биз ошо нефти саткандай эле биз деле экспорт кылып, ушу биогумуз сатсак болот. Мына Алайкуда, Сарбулакта мына аңдарга алып барып, малдын кыгын төгүбө деген. Мына мен өзүм да угуп келдим, көзүм менен да көрүп келдим. Малдын кыгын алып барып төгүп таштайт экен. Мына Алайкуга бардым, көмүр проблема экен. 8 сомдон экен килограммы. Үйүнө азыр көң жакса илгери ысый берчү болсун. Азыр элдердин да үйү көң менен ысыбай калды. Шуну байкасаңыздар керек. Только көмүр менен ысып калды. Мен айттым, силер ушу көңдү өндүргүлө, мен силерден алып кетейин дедим. Ошо биогумузду. Көңдү сөл жылан кылып өндүргүлө, биогумуз кылып өндүргүлө, мен алып кетейин. Мына бүгүн сөл жылан алып келейин дедим. Мына азыр сөл жылан баягындай аябай эмеген. Мен өзүм где-то 5 тонна, 6 тоннадайга салып койгонмун. Аябай баягындай суукта слабый экен да. Анан алып келген жок да. Бир 10-15 күндөн азыр бир 10 адам бар. Ошо сөл жылан алам дегендерчи. Келиңиздер өндүрөлү. Биз ушу сөл жыланды өндүрсөк, азыр темир тапшырып атат го. Биздики да ошондой болуп калат. Приемный ар жерде пункттар болуп калат сөл жылан. Карабулжан центрин алып келели дагы бир баягы упаковочный эме куралы цех. Ошол жерде сөл жыланды биогумузду упаковкалап чет мамлекетке саталы, ассоциация түзүп алып. Эми өнүгүүнүн баягы көзгө көрүнгөн нерсесин айтып атам сиздерге. Биз кантип өнүгөбүз? Мына жерде өкмөттөр отурасыздар. Эң негизгиси эми ишти сиздер алып башыңыздар керек. Адам болсо аз карапайым адам. А өкмөттөр угат экенсиздер дагы анан барып ошончо унутулуп калат экен. Эми же баягы сиздердин эмеңизди сурооңуздар күтүүдө. Ошон үчүн аракет кылып, мына ассоциация түзгөнчө бир аракет кылалычы туугандар. Мен деле аракет кылам, анан мен деле болбосо таштап коем деп эмне кылам анан? Мен деле аракет кылам, элдер менен сүйлөшүп атам, келгиле ассоциация түзөлү, биздин өнүгүүнүн жолун мен мына көрүп турам, келгиле чогулуп жасайлы деп атам. Мен өзүмдүн колумдан келбейт экен мына. Мына Искендер аке менен сүйлөшүп атам, Искендер аке менде болсо эме түгөнүп калды дейт. Уже мына барып калдым, жашыраактар дейт. Мына жашыраак балдар мына бир 5-6 бала келди. Чогулуп бир ассоциация түзөлүп, кимде болсо келиңиздер. Чогулалы азыр эмеден кийин. Анан азыр бир эже келет, ушу Оштон келет, проекттер боюнча. Биздин районго көп проект өткөргөн экен, Сайрагүл деген эжеге. Келсе сүйлөшүңүздөр, азыр өзгөндөн өтүп калдым деди. Келсе сүйлөшүп, ким кандай проект болсо жазып өнүктүрүңүздөр. Анан дагы бир маселе, мына эме ташыйбыз деп, мал ташыйбыз деп атабыз. Келиңиздер дедим, чогулуп ташыйлы, арзан болсун дедим. Азыр бир эле малды алып келет дагы 150 000 деп атат. Ошо мал, мисалы үчүн Россияда 80 000 турса, бул жака алып келип 150 000 сом деп атат. Асыл тукум малдар да. Мына кече калдимден бирөө эме ангус букасын союп тур, 550 килограмм эт бериптир. Ошол нерсени жасашыбыз керек да. Алып барабыз, мал базарга 20 000, 40 000ге сатабыз. 500 000 килограмм эт бериптир. Ошо мал 150 000 сомдон 100 000 сом деп атат. Асыл тукум малдар да. Мына кече калдимден бирөө эме ангус букасын союп тур, 550 килограмм эт бериптир. Ошол нерсени жасашыбыз керек да. Алып барабыз, мал базарга
Болду, башка эме өзү. Ангус 550 килограмм бериптир. Өзүңүздөр эсептеңиздер, мен кааласаңыздар видеосун да жөнөтүп коем сиздерге. Бул биегумусту мен биринчилерден болуп мен өндүргөнмүн да, бул район боюнча, область боюнча десем болот. Буну Баткенден Райкан деген эже келип, мен Баткенден алып келгем ургум. Неме бул индийский, анан голландский деген курттун да сорт болот экен да, сөлжан. Эки сортун алып келгеммин, анан кийин бу жерден мен мына Маркска эки жерге бердим, Каракочкорго бердим, өзүбүздүн тааныштар эле булар да өндүрүп атат. Бул биегимиздин пайдасы мындайда туугандар. Өзүбүздүн огородго чистый, натуралай пайдаланса болот да. Картошка, помидор, эмне дегенден нак, эч химикаты жок тамактанып каласыздар. Өзүңөр да жеңил сезип каласыңар ошол тамакты жегенде. Азыр менде бир 2-3 тоннадай бар, керек болсо алыңыздар. Неме бар? Курт бар, сөлжөк бар. Кеңеш айыл өкмөтү. Кеңеш айыл. Чимуну бермама сурамбайм. Чимуну бермама. Кеңеш айыл. Мен айыл башчымын. Эгерде керек болсо, анча бөлүшө турган тажрыйбасы ушул акырында кеңеш бересиз. Рахмат, айта турганда барбы? Айта турган эми буну өндүрүш бул өтө оңой нерсе экен да, шептер. Анан бунун сразу эле баягы таза кыкты жей бербейт. Онун дагы бир жолдору бар. Саат 5-10 күн койдурасыздар. Анан пакал аралаштырып тургандан немесеңер тез жейт. Анан жуулук керек. Onun жол жобосын дагы айт десеңер айтып беребиз, аны секретарь бар. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулжа районунун тургундары, айымдар жана мырзалар, сиздер менен сак саламат көрүшүп тургандан мен аябай кубанычтамын. Анда эмесе бизде мынау жогоруда айтылып аткан биздин өстүргөн бактарактар боюнча өстүрүп атабыз. Эми ошолорду биз кантип өстүрүшүбүз керек? Кандай багытта биз өстүрүшүбүз керек? Башынан эле жаңылбастан туура жолго түшүп алышыбыз керек болуп атат да. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүп жатканда биз көбүнчө минералдык жер семирткичтерди берип жатып, биздин топурагыбыздын асылдуулугун токтотуп коюп атабыз да. А бизге в основном ошол топурактагы асылдуулукту көтөргөнүбүздө гана биз каалаган түшүмдүүлүктү ала алабыз дагы. Биз азыркы күндө биздин Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн биз органиканы өстүрүшүбүз керек болуп атат да. Себеп дегенде биз качан гана экспортко товар чыгарганыбызда гана биздин экономикабыз көтөрүлөт. Биз экспортко аяк менен чыга албайбыз, сапат менен чыгабыз, органикалык сапат менен чыгабыздар. Себеп дегенде бизде айдоо жер аянты атаандаш мамлекеттерге караганда аябай аз болгондуктан да. Мына органиканы өстүрүүдө минералдык жер семирткичтерди органикалык жер семирткичтерге алмаштырабыз түздөн-түз. Органикалык жер семирткичтерди булар эмне? Навоз, биогумус, биокомпост, сидираттар болуп атат да. Ал эми минералдык жер семирткичтердин составындагы бизге керектүү болгон азот, фосфор, калий жана башка микро, макро элементтердин составы дагы ушул навоздо, биогумуста, биокомпосттордо бардыгы бар. Ал эми мына дагы органикалык жер семирткичте биздин Кыргызстанда Реал Органик деген мындай Реал Органик деген эмелерди колдонгонуңуздар бар, препараттарда. Бунун составында навоз бар, жана керектүү болгон микроэлементтер нанотехнологиясында жасалган 1 гектар жерге 10 литр берген болсоңуздар, 1 гектар жерге 30-40 тонна берилген навоздун күчүн берет экен Реал Органик. Биздин Кыргызстанда жасалган жалбырак аркылуу берсеңиздер дагы болот, жана топуракка 10 литр бересиздер, жалбырак аркылуу 1 гектарга 5 литрден бересиздер. Азыр мынаны таркатамын, ушунда номерлер бар. Өзүңүздөр таанышып, зат этип сурап аласыздар. Баасыны 1 литри 150 сом турат. Жана мына азыркы жогору жакта айтылып кеткен мына көбүнчө бүгүнкү семинарыбыз бак даваты болот, бак дарактарды бак даваты болуп аткандыктан биздин полукарликке ушул биздин айтайын дегеним америкалык ученыйлар илдеттерге жана зыянкечтерге чыдамдуу кылган сортту 40 жылда ойлоп табышкан да. Полукарликтичи высокорослылардан айырмасы. Буларга биз бир гана полукарликке топуракты абдан жакшы кылып даярдап беришибиз керек. Топуракты башынан эле органика кылып даярдап берген болсоңуздар, сиздердин чоңойтуп жаткан алмаларыңыздар экспортко чыкканда абдан жакшы
жыйынтык менен результаттар менен лабораториядан өтүп кетет да. Лаборатория байкабай калат деп минералдык жерсемдикичтер көп берип алган болсок, биз өзүгө эле зыян болот. Азыркы күндө лабораториялар абдан жакшы иштеп аткандыктан кайра кайтып келип жатат да. Биздин ошондой эле Кыргыз Агро, мурунку атыбыз Кыргыз Агро биоборбор болгондуктан ошондогу чыгып жаткан биопрепараттар азыркы күндө дагы чыгып жатат. Бизде эки түрдүү биопрепарат бар, биолигин жана триходерм деген. Булардын биздин препараттар биостимулятор жана илдеттерге каршы тамыр системасыны жакшырткан, иммунитетти көтөргөн, фотосинтез процессин абдан жакшы жүргүзгөн, биздин биологиялык ыкмага туура төрүп келген биздин жакшы препараттар бар. Ошону алып колдонсонгон болсоңуздар, сиздердин түшүндүрүүңүздөрдү 20-30%га чейин көтөрүп берет. Жана мындан кийин 4 түрдүү энтомофагыбыз бар. Энтомофагтарды да колдонгон болсоңуздар, биологиялык жол менен зыянкечтер менен күрөшкөн болосуздар дагы, сиздердин чоңтойуңуздар дагы, акчаңыздар да азыраак сакталышынан өлгө болот дейм да. Анда эмесе менде ушул дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Бул жерде алгыла, эккиле, биогумус тиги будат. Аны ошол түшүмгө жеткиринге чейин менин өзүмүн 3 гектар жерим бар. 3 гектар жердин мындай чекеден эгип кетип атам. Майрам экөөткөндө Нурландар көрүп келди. Беркил балдар болуп. Зыянкечтерден эч кимге айтпайт атасыңар да. Мен өзүм билгенден бүт бак дарактын биринчи душманы чемел экен, туугандар. Билинбеген менен кумурска, канаттуу кумурскалар эч нерсе эмес экен. Дөңкөйүп ал көзгө көрүнөт. Көзгө көрүнүп көрүнбөгөн ушул зыянкеч бак дарактан тал терекпи, мөмө жемишпи, буудайы башка эгин тегин чемел экен. Бизге жооп кылайын. Маалымат жетпей аткан себеби сиздер адистерди окутасыздар, айылыңыздардан чыгарып. Агрономдорго, ветеринарларга, зоотехниктерге окутасыздар дагы, ошол балдарды иштете албай атасыздар. Айып өзүңүздөрдө. Андай жок. Андай жок. Жок. Балдарыңыздар аяга агрофакка, зоофак, ветфак окуган балдар кайга кеткен? Мен мисалы үчүн 93-жылы бүткөнмүн, Ноокат районунун кызы боломун. Менден кийин облустук ишканаларда эч жерде менден кийин агроном келген жок да. Мен таң калам да, менин ишимди, мен билгендеримди мен кимге таштап кетемин деген мен ой барды. Туура сөздү айттыңыз да. Ошол балдарды юрфакка окутуп атасыздар, экономфакка окутуп атасыздар. Кана иштегендер, ладно, юрфак экономист болуп кетти, экономикасы көтөрүлдү, кылмыштуулуктар жойгонда ошол балдар. А ошол бaldарды эмне үчүн агрофакка окутпайсыздар, эмне үчүн ветфакка окутпайсыздар, эмне үчүн зоофакка окутпайсыздар? Ошол балдарыңыздарды туура эмес адистикти топ тандап бергениңиздер үчүн алар айылда турбай туруп шаарга, Кореяга, Москвага кетип калышат, оңой турмушка кетип калышат. Жаштыгынан багбанчылыкка үйрөткөн эмессиздер, айып өзүңүздө. Рахмат. Анан кийин баягы муравий деп атасыз, муравийдин бул чыгышы тилядан башталат, ширеден башталат да. Эгерде сиздин өсүмдүгүңүзгө шире түшкөн болсо, сөзсүз тиля чыгат. Тилядан кийин муравий келет да. Мен азыр биздин айтып кетпеген сөзүмүз, сиздер онча кызыкпай отурганыңыздардан бизде энтомофагтар көбөйтүлө 4 түрдүү дедим да. Ошол энтомофагтар биздин универсальный энтомофагыбыз золотая глазка болуп эсептелет. Золотая глазканы биз 1 гектарында 100 штуктан коебуз, ошолор чыгып алып эле ширени жешет. Ширеден кийин тиляны жешет. Тиля жок болгон болсо муравий эч качан келбейт. Тилянын сүтүнү муравий сүтү болот экен, ошол менен азыктанат экен да. Кумурскаларчы, ошол тиляны эле жок кылган болсоңуз, муравий эч качан түшпөйт. Анын дагы азыр маалымат жок деп атасыздар, бардыңыздарда мында телефондор бар, кандай суроону берсеңиздер, бүт маалымат булактар ушунун ичинде жазылган, ушундан алсаңыздар болот. Абдулла Ташевичтике сиз Багдабад боюнча мурда да келгенсиз, рахмат. Бул Багдабад боюнча Абдулла Ташевичтен кандай өсүмдүктөрдүн биз алышыбыз керек деген, биздин шартка кандай өсүмдүктөр өсүш керегин айтты. Сизге рахмат. Биз булдан жети калдык. Анан кийин сизге бир суроом бар. Мына неме боюнча, слива боюнчачы, полукарликтери барбы? Биздин шартка өсө тургандары. Бар, а? Деңизден келген биздики мисалы үчүн Ойтал айыл өкмөттөн болот.
Ойтал айыл өкмөтү 2200 метр бийиктикте да. Ошол жерге өсө тургандар бар да. Основной. Адан кийинки менин суроом мынау Нурлан акага, анан администрация айыл чарба департаментине. Мынау 60 миллион доллар келип атат деп атасыздар, а? 60 миллион доллар боюнча мен жанагы айыл чарба министрлигинин Ош облусу боюнча өкүлү бар экен, Оторов Куатбек Турсунбаев деген. Таанысаңыздар керек. Ушул боюнча барып сурап келдим. Сурап келсем 30 миллион туризмге кетет, дагы калган 29 миллиону райондорго бөлүнөт деди. Райондорго бөлүнүп бул чоң мына бирикмелерге, кооперативтерге ошолордун долбоорунан анан кийин каржыланат депчи. Эми администрация менен дагы алардын түз байланышы болуп аткандыр. Администрация тарабынан биринчи сиздерге, үчөөңүздөргө тең суроо. Обл администрация сиздерден ушул проекттер боюнча сурадыбы, сурай элекпиз. Сиздер аларга бердиңиздерби же бере элексиздерби? Анан кийин Нурлан ака айткандай биз бул жактан ассоциация түзүп алып, калп эле убара болуп жүрбөйлү да. Адан кийин сунушум Майрам ака, мынау биз Ойтал айыл өкмөтү, Капчык айыл өкмөтүнүн бер жагында айыл өкмөттөрдө ача-муча жерлери бар. Тегиз жерлери бар да. Мындай багытталганга дагы ылайыктуу жерлери. Капчыгайдан өйдөнкү наркы айыл өкмөттөр, Капчыгай, Ойтал айыл өкмөттөрүндө багбанчылык кыла турганга жерлер жок да. Жерлер жок. Анан биз болсо дагы аз немеде да. Аз мындай немеде, аянтта. Ошондуктан биз жакынкы жайыттарды, ошол ылайыктуу жерлерди пайдаланыш үчүн биз ошол жерге бир нерселерди эгишибиз керек болду. Ал жерге эмнелерди эгишибиз керек? Ал түз жерлерге алма, башка нерселер болушу мүмкүн. Эми беттерге, нар жак бер жактарга основной бизге ошо карагат, итмурун ошолор болот экен да бизгечи. Карагат, итмурун. Ошондуктан биринчи сиздер тарабынан ошо жерлерди биз алыш үчүн кичине жардам кылсаңыздар. Анан кийин жерлердин баары трансформациясын жүргүзүш үчүнчү. Себеби биз ошо жерге келип такалып калып эле эч нерсе болбой отуруп калдык. Жерлер бизге берилбей калдык да. Диалог кылалы. Бул жерде жарандардан өздөрү баягы кайсы нерсени өстүрсө ошону өзү бул жерде семинарда элдерге айтып берсин деп. Мисалы, эркин микрофон кылды, например, баарыңыздар көрдүңүздөр. Айыл чарба департаменти Кара-Былжа району. Булар дагы өзүнүн тиешелүү иштерин кылып атпайбы? Ошондуктан мен айыл чарба департаментинде аягында сөздү берейин дегем, себеби бул райондун мындай да бул 30 миллиондун туризм тармагына. Туура бул боюнча мен толук маалыматым бар. 30 миллиону бул туризм боюнча болгондо, 30 миллиону айыл чарба багыты болгондо, мунун 4 миллиону лабораторияларга. Мисалы бул лабораториялар болгондо кайсы? Мисалы Ош технологиялык университетинде лаборатория бар. Сельский хозяйственный институт техникум бар, анын лабораториялары бар. Ар бир райондун мисалы биздин ветслужбанын фитосанитария деген ушундай лабораториялардын иштерин жакшыртууга 4 миллион доллар бөлүнгөн. Бул алча бирок мындай биз кандай десек келатат деген бул пока азыр ушундай долбоор бүткүл дүйнө банк менен Кыргыз мамлекети сүйлөшүп жүрүп атат. Анан бул 30 миллион туризм тармагында келсе, бул туризм тармагында бул мисал алсак, мына Кара-Шора боюнча бул кечээ областта жыйында губернатор да айтты. Кара-Шорого жайкы мисал туризм. Ноокат районунун мисалы Абшырата, Карагой деген сыяктуу. Биздин Кара-Былжандын ушу алайкы өрөөндөрүндө ушу жайкы туризмди уюштурсак болот. Анан калган 26 миллион доллары бул жерде 7 район, 1 шаар. Областтын 7 районуна 1 шаар, буга Ош шаары да кирип атат. Буда 26 миллион доллар турат. Кайсы райондо кандай проект болуп, ошол бул жерде мындай да карайт экен. Бул жерде мисалы Минэкономдон келет экен, Минсельхоздон, губернатордон комиссия түзөткөн дагы өздөрүнчө. Карайт, мисалы биздин райондо айыл чарба багында, мисалы Кара-Былжада биз эмне иштетебиз? Допустим, терини кайра иштетүү же жүндү кайра иштетүү болсо, алар иштетүү эле эмес, башынан баштайт экен. Терини мисалы иштетсе ошого эмне керек? Биринчи кой керек. Биз анча миллиондогон кой алышыбыз керек. Анан ол койдун терисин иштеткенден кийин до конца сбытына чейин логистика центрлерде аны терини кайра иштеткенде биз сатышыбыз керек. Ошого чейинкилеринен булар общий кетип атат да, бул жерде өндүрүп. Анан мына багбанчылык боюнча мисалы биз шаблонун өндүрсөк, ошонун көчөтүн алабыз, мисалы ошол проектин өтүп келсек, аны өндүргөндөн кийин аны сок кылып кайра иштетүү боюнча, анан сокту сбыт кылып кайра сатабыз. Ушул боюнча кеңири. Бул мартта келатат деген бул келелек. Пока алар менен мен кечээ ушул маалда мен абиттен кийин сүйлөштүм. Алар келет дагы ар бир районго өздөрү семинар кылат.
келип биздин шарттарды көрөт. Бул жерде кандай өзүбүзчө ого чейин ассоциация түзүлсө, ошону карайт, анан кийин августарда келип дагы бир комиссионный келет экен. Ошентип бул жылдын аягына бара турган 60 миллион. Бул мен силерге ачыгын айтып коеюн, анан айрым түшүнбөгөндөрү 60 миллион келип 30 миллион бөлүнгөн экен, ал каякта деген суроо жаралышы мүмкүн да. Частныйлар бул жерге эч кандай буну толук түшүнүш керек. Бул ассоциацияны түзгөндө бул эми чоң бир ишкер болсо, ошол жерге жумуш ордун түзөм десе, мисалы шартын көрөт, документтерин көрөт, бириксе анан частныйларга бул түшүн неме кылыңыздар, бул баягы как кредит катары баягы алат экенбиз да, анан кийин грантовый 5% эмес. Айыл чарба багыт боюнча арзандатылган 6% да 8%, 10% боюнча жана февралдын этегинде гранттар келиптир. Бул банктар аркылуу Айыл банк, Ерсика банк боюнча бул бериле турган акча. Аз жеке ишкерлер өздөрү ишкерлик кылам дегендер ошо азыркы жигит айткандай банктардан аз пайызда кирип берет. Анан да грант боюнча бул жок боюнчачы. Ошо мен түшүндүрүп айтып коеюнчу. Ош областынын губернаторунун биринчи орун басары ким эле аты? Баягы түрк кишичи. Махамаджанович. Мынандай да, мен ал кишиге 2-3 жолу келдим. Ушу боюнчачы. Ал киши, мисалы үчүн, ал кишиде информация жок экен да. Ол бизге келет дейт. Бул жерден биздин эмеге губернатордун эмесинен биз эме бергенбиз, офис бергенбиз. Ошолор келип анан кийин офистен ачып билебиз дейт да. А мен бул жерде Минсельхоздо департаменттин зам директору Нурбек Малабаев менен иш кылып сүйлөшүп атам азырчы. Ал айтып атат, силер опережение кылыңдар деп атат. Бул жерде ал бөлгөн акчаны губернатор биринчи чыкканда бир мына интернеттен окусаңар керек, таш көмүрдө тери завод иштетебиз деп губернатор башка жака эле өзүнүн эмесин, функциясын коюп алыптыр да. Бул өзү Сооронбай Шариповичтин убагында бөлүнгөн акча экен. Дүйнөлүк банк менен келишим түзүп, именно мисалы үчүн былтыр Ысык көлгө берилген экен, быйыл биздин Ош областына берилиптир. Бул жерде информация эч кимде жок. Ачык эле сөз айтайын, эч кимде жок. Бул бөлүнгөн боюнча мисалы үчүн Дүйнөлүк банк Кыргызстандын азыркыга окшоп губернатор каалагандай калча ала турган акчасы эмес, бул Дүйнөлүк банк өзүнүн эмесин коет, кызыктарын. Ошон үчүн айтып атат. Ассоциация түзгүлө, кластер деп баягы бренд кылып чыгаруу боюнча. Ошолорду бириктирип бир чоң ассоциация менен иштешерди. Сен туура айтып атасың. Частный эме менен иштешпейт булар. Только ассоциация бириккен. Анан биз ошону мен айтып атам да, бир жакшы жери биз ассоциация түзүп алсак, биз өзүбүз дагы донор издей беребиз. Biz Kırgızistan'da misal үшін айыл чарбасына биздин министерствоға келген донорлор көп келет экен. Арабиядан, ар мамлекеттен келет экен. Эми бизге ушундай иштешелди. Ошого бизде жакшы туруктуу эме жок экен. Бүт бардыгы эле бизде жеп алат экен да. Өзүңөр билесиңер, канча грант келди, бардыгын жеп алат экен. Ошого аракет кылалы деп атабыз. Акалар, эжелер, мен атым Бек болот. Кадамжайдагы Гайрат дыйкан чарбасын жетектеймин. Азыр Кыргызстандагы эң чоң гилас бактарды жаратып аткан биз чарба болуп эсептелебиз. Негизинен биздин чарба гилас, малина жана алма. Биздин акцент койгон тармагыбыз ушул тармак. Билесиздер, Кадамжайдан өткөн болсоңуздар, жолдун боюндагы бактар көпчүлүк ушул бактар биздин бактар. Мен кыска эле сүйлөйүн, убакыт албайын, кыска эле сүйлөйм. Буто боюнча же ошондой гилас боюнча, алма, малина боюнча суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Анан бул жерде көп мен өткөргөн практиканын бардыгын YouTube'га коюп койгонбуз. Бардыгыңыздар билесиздер, YouTube'дан Багастыруу каналы десеңиздер, ошол жактан чыгат. Аравандан килес алып келип эккем ошо ороом эле. Эте бир 60 түп бар да. 10 жыл болду. Аябай жоон ойду да, баягы мен башында биринчи жылы туура эмес кыркып алган окшойм деп ойлойм да өзүм да. Анан баягы интернеттен карап эле өзүм кыркчы элем да. Анан бир жылдар ооруп калып, кичине эметилбей калып, кичине бийиктеп кетти да. Мөмөрүбөй атат да. Могилевка деп коет, мурдараак Могилевкага улаачыбыз, себеби жакшы көктөчү, ал кеч түшүмгө берет. Же болбосо сары гилас деп коебуз, бул өтө чоңойгондон кийин баралына жеткенде мөмө берет. Анан дагы бир моменти болот. Балыга 3 тиккен болсоңуздар, бул маданий сорт, гибридтешкен сорт, бул өзүн өзү чаңдаштыра албайт. Ошон үчүн буга сөзсүз айгыр алып келип коюшуңуздар керек. Ошондо гана болот.
Азыр жалаң эле бээ болуп калып турдагын айгыры жок экен да. Мага чалыңыздар, мен таап берүүгө аракет кылам. Эгер азыр каяка бара турганыбызды билбесек, экспорттун бардыгын кабыл кыла берсек, помидор бадыраңдан баштап алма өрүккө чейин, анда биз жок болуп кеткен мамлекеттин катарында болобуз. Ошон үчүн туугандар, ыргалдуу багбанчылыкка өтүшүңүздөр керек. Сиздерде ар бириңиздерге 6 соттуктан 10 соттуктан жер тийген. Сиздердин географиялык шарт алма, малина, өрүк ушундай гиластарды өстүрүүгө өтө ыңгайлуу. Бирок биз эски метод боюнча отургузуп койбостон аз гана жерден көп түшүм алышыбыз керек. Бир семьяны 15 сотук жер багалат. Ошол жерден сиздердин мамлекетте иштеген айлыгыңыздардан 2-3 эсе көп доход бере алат. Эгер ошондой чоң жерлериңиздер болсо, жалкоолуктан тыйылабыз. Бизде азыр акча жетпейт эмес, мамлекет жардам берип атат эмес. Бизге билим гана жетпей атат акелер. Качан гана биз билимдүү болсок, биз бара турган жагыбызды аңдай алсак, анда биздин келечегибиз болот. Ошон үчүн бак кылыңыздар. Бизди көтөрө турган бак. Биз ошону түшүнбөй атабыз. Сөзүм кичине улантып коет. Немеде Акаев биз завод фабриканы өнүкүшүбүз керек деп Японияга барыптыр. Бизге завод фабрика куруп бергиле деп. Ал жерге баргандан кийин макул куруп берели дейт дагы, кетип атканда 2 коробка баягы жибек куртун бериптир. Айтыптыр андан кийин, бизге атом бомба таштагандан кийин бизде бар жок талкаланып калды. Биз өзүбүздү көтөрүш үчүн биринчи агро тармакты көтөрдүк. Акырындап ошонун жанына жарым-жартылай автоматташтырылган заводдорду курдук. Акырындап ошонун агро тармактын күчү менен ушундай машина кура турган заводко өттүк деп. Биз азыр өткөр заманда жашап атабыз. Көпчүлүгүбүз каяка бара турган жолубузду таппай атабыз. Көпчүлүгүбүз мигрант болуп кеттик. Туугандар, ошон үчүн ушул интенсивдүү деген нерсени колдонуңуздар. Мен сунуштап аткан нерсе ГИЛАС боюнча азыр. КЖБ УФО деген методдорду сунуштап атам. Бизден Кытай сурап атат. Бизден Европа сурап атат. Мынандай болгон чоң-чоң гиластар сурап атат, бирок көлөм чыкпай атат бизден. Бизде ошондой гиластарды өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол жолун көрсөтүп, мен видео аркылуу WhatsApp'тан, YouTube'дан коюп атам, көргөнүңүздөр бар. Араңыздардан сураганыңыздар бар. Ошондой гилас өстүрүңүздөр. Эгер биздин өстүргөн гиластар 32, 35, 28 мм калибрден жогору болсо, анда бул жалаң экспортко кетет, биздин базарга сатылбайт ал. Дубай сурап атат, Индия сурап атат. Даже биз бүткүл дүйнөгө жеткирип турсак болот ошондой гиласты өстүрүп. Туугандар, ошондой кыска эле сүйлөй турган болсо сөз өтө көп. Менин номерим 79 менен 001283. Ошто Бишкекте борбордо турабыз. Окуткан балдарым бар. Эгер бутайм дей турган болсоңуздар, классикалык бактарды келип жардам берет. Буташтын жолун үйрөтөт. YouTube каналын айтып койчу. Анан көчөт сурай турган болсоңуздар, мен өзүм агро сервисим бар, чарбабыздан көчөт жетиштиребиз. Анан Абдулла Ташиевич менен чалсаңыздар, Абдулла Ташиевич аркылуу беребиз. 79 менен 001283. 79 менен 001283. Ошо алачымчык менен кандай күрөшүп атасыздар, мен ошо таңалып атам. Эми андай проблема биздин немеде Кадамжайда жок. Себеби өтө гилас көп болгондон кийин, чымчыктар тойгондон кийин жебей деле калат. Өтө көп да биздечи. Анан дагы бир нерсе, биз баягы тыттарды эгип коебуз, тыт менен пока 15 күн алаксыгыча биз гиласты терип алабыз. Анан сиздерде мындай проблема болсо, анын жолдору өтө көп, пушка коюп койсоңуздар болот. Өзү газ менен иштеп турат, даң деп келди, кыймылдады, даң деп өзү добуш чыгартат. Ошондой коюп койсоңуздар. Онун механикалык түрлөрү көп. Анан сиздерде баягы бүркүт деген, куш деген нерсе бар да, туурабы? Ошону алып келип койсоңуздар, бакка бир ошол немени алып келип койсоңуздар, бир 15 күн кору берет. Антиградный сетка эмнеден сактайт? Эң биринчи мөндүрдөн, үшүктөн, анан кийин баягы гиластын бир бети күйүп калыштан же алманын. Баягында неме ожог деп коет. Ошодон сактайт дагы. Анан дагы бир эң важный нерсеси ушул птицы, чымчыктардын ошол эмеге киришинен сактайт. Бир, мисалы үчүн бизде кокон гиласыбыз түйүп 40 тонна түшүм бере турган болсо 1 гектардан, ошонун 30%-ын чымчык жеп коет экен. Бул жактан дагы айтканы туура да. Ошон үчүн баягы биз айткан бактарды кыла турган болсоңуздар, онун үстүнө антиградный сетка 1 квадрат метрин жабыш үчүн
123 сом ошондой акча кетет экен. Өзүбүздө дагы чыгат Кудай кааласа. Мына ушуну пайдаланыңыздар. Эң сонун болот. Баягы биздикилер өтө мына шубадай болуп туруп, сонун болуп гүлдөгөн маалда үшүк урат дагынан кийин баягы алмабыз дагы, сливабыз да бар жок тынчып калат да. А бул антиградный сетка тартып кое турган болсоңуздар, ортосунда мисалы үчүн ар жерге түтөткө кылып туруп эле, жөн эле саманды тезекке аралаштырып туруп эле түтөткө кылып койсоңуздар, ошол болгону 2 саат үшүк жүрөт. Ошодон эле алып калсаңыздар болду, жыргалды калганы. Анан мөндүр урган чакта бул антиградный сетка үстүнөн тосот дагы, мындай ортосуна мөндүрдү чогултканда ачып туруп ортого таштап кайра ордуна калыбына келе берет. Ошондой система. Постоянно ошодон сактайт. Силерге өтө сонун болот да. Ошого туугандар интенсивный багбанчылыкты кылыңыздар. Ошодо силер көп мындай эме менен чечесиңер. Немелерди. Мен өзүм өнүктүрүү саясат институтунда тренер болуп иштейм. Түштүк регион боюнча ушул гранттык долбоорлор боюнча же болбосо жалпы эле ушул грант эмне экен, же болбосо долбоорду кантип жазуу керек, бизнес пландарды кандай жазуу керек, кайсыл ишкерликтин бардык багыттарынабы, же болбосо социалдык багыттарбы, муниципалдык менчиктеги ишкана, мекеме ишканаларга жазуу керекпи, ошол тууралуу сүйлөшөйүн деп бир аз болсо да түшүнүк берейин деп келдим эле. Мен сиздерге биринчи кезекте сиздер менен таанышып кетейин. Атым Сайрагүл Тиленовна, Ош областынын тургунумун. Гранттык долбоорлор боюнча айтсам азыркы жакынкы 2-3 айдын ичинде бизде өтө чоң өзгөрүү болуп атат. Муну байкап атсаңыздар керек. Телевидениеден дагы кетип атат, башка массалык маалымат каражаттарынан дагы берилип атат. Биз буга чейин 5-6 жыл башта гранттык долбоорлор менен өтө көп иштешкенбиз. Жакынкы 2-3 жылдан бери токтоп калды дагы. Бул пандемияга байланыштуу жана башка дагы себептерин өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр, жакшы билесиздер. Азыркы учурда гранттык долбоорлор менен иштешүү же болбосо кредиттик долбоорлор менен иштешүү кайрадан жанданып жатат. Бул гранттык долбоор деген эмне? Бул гранттык долбоорлор чет мамлекеттик уюмдардын каржылоосу менен ошондой эле ички өзүбүздүн мамлекеттик ички бюджетинен каржылана турган долбоорлор айтылат. Долбоорлор негизинен бул гранттык деген кайтарымсыз деген сөз. Ал эми инвестиция деген бул бөлөк маселе. Кредит түрүндө берилип аткан долбоорлор менен атайын долбоор жазып же бизнес план жазып кредиттик саясат деген бул башка маселе. Эгерде араңыздарда кызыккандар болсо, ушул гранттык долбоорлор боюнча иштешем деген адамдар болсо, биз менен өзүбүз жеке жолугуп эле сүйлөшүп алайлы. Бул жерде айткан менен өтө көп маселе. Гранттык долбоорлорду кантип иштетиш керек? Гранттык долбоорлорду алгандан кийин ишкер өзү биринчи максат коюш керек. Өзүнүн идеясын ишке ашырыш үчүн максат коет. Мисалы үчүн жеке ишкерлик деп 2 жылдан бери 2018ден бери сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгилеп, жеке ишкерликти кайра жандандыруу боюнча маселе көтөрдү. Ошол маселенин артынан азыр жеке ишкерликке багытталган өтө чоң проекттер жүрүп жатат. Саламатсыздарбы? Туугандар кичине көңүл бөлүңүздөр, чыдаңыздар, 5 ой. Хуш келипсиздер. Бул жаңылануу, ааламдаштыруу заманда Абдулла акенин, Нурлан акенин, Майрамбек акенин жана башкалардын жасап аткан иштери бул жакшы көрүнүш деп эсептейм. Мен дагы колумдан келбесе, акылым жетпесе дагы, бирок сөзүм менен болбой калса бир мээримим менен дагы колдонууга милдеттүүмүн. Жана сиздер дагы ошондой тилекте болушуңуздар керек деп эсептейм. Анан мына иштер боюнча айта кетсем, азыркы жасап аткан иштерге жакшы сунуштарын биз кабыл алышыбыз керек. Өнүгүп аткан райондордун катарына биз да жетишибиз керек. Мисалы үчүн 2005-2006 жылдары, 2007 жылдары Араван районунда, Кызылкаяда жергиликтүү элдер өздөрүнүн иш жерлерин кадимкидей баг отургузуп, тосуп, мындай бир иш-чара башташкан. Бизге ошол нерсе мына эми келип атат. Биз дагы артта калбай ошол иштерди жасашыбыз керек. Колдон келсе, мисалы үчүн
чарба, мен мисалы үчүн чарба ачтым. Ошол чарбаларды ачышыбыз керек. Анан мына жерде бир кыска, мүмкүн темадан сырткары кичине бир ушуга тиешеси бар, бирок мен айтып коюшум керек. Мен бул бакка тиешелүү. Анча-мынча айрымдары баг отургузуп, жерлерди өздөштүргөн нерселерде Султанбек ошонун экотек инспекциянын кызматкерлери наоборот ачтырып, ошол эккен жамгагын, өрүгүн, алмасын жетирип жүргөн. Мындай фактылар да бар. Бул нерсе анча-мынча адамдар 4 соток жерин эптеп туз албай жүрөт. Дыйкандар 6,5-7 гектар жерде келишимдик негизде тозуп иштеткен жерлерин ачтырып берген. Бул ошол нерселерде жашоодо болуп турат. Бирок ушундай көрүнүштөр болбош керек. Биз эң башкысы ушул жаңыланууга алдыга үмүт кыла берели. Дагы бир жолу рахмат келген жолуктор, бул жерге келген бардыгыңыздар Каракулжанын өнүгүп өсүшүнө кайдыгер карабаган жарандар келдиңиздер. Кудай кааласа ушул семинардын жыйынтыгы албетте болот. Ар бирибиз салымыбызды кошсок, ушу Каракулжанын ар тараптуу өнүгүшүнө салым кошот деген негиздебиз. Эми бак жакшыдан бак калат деп жакшы сөз айтып, жакшы сөз бар эмес биздин кулда. Абдулла Ташевичтин бул Кыргызстан боюнча бак дават деп өзүнүн графиктерин түзүп алган. Ошо бүгүн 11 бизге түшкөн экен. Келип ушунча элге өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды бөлүшүп, жакшы семинар уюштуруп бергенге сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Абдулла Ташевич келип, Нурлан экөөбүз, Индира Эминбаева ушул бардыгы ушул келип биздин райондун эл үчүн, элибиздин ушул жашоо элдердин жашоо деңгээлин жакшыртуу максатында өздөрүнүн жакшы ой пикирлерин айтып, айткандарына буларга иштеринде ийгилик, биринчи ден соолук каалайлы, иштеринде ийгилик каалайлы, ар дайым ушу кыргыз элибиздин жакшылыктары үчүн ушул жакшылык иштерди аткарып жүрөбүз.